Аптанын экономикалык жыйынтыктары менен эфирде Capital бүгүнкү чыгарылышта. Унаанын баасынан ашкан бажы төлөмдөрү. Кыргызстанга түз кирген чет элдик инвестициялардын көлөмү 38%га кыскарды. Ал ортодо инвесторлордун кыргыз өкмөтүнө койгон доосу $1 миллиард чапчыйт. Ушул сотторду дешет эле коркуш бул деген яралык цивилизациялуу практика. 7 жолу окуп, 1 жолу колгой. Кредит аларда эмнеге көңүл буруу керек? Адистен кеңеш. Студияда Назгүл Коңгурбаева, саламатсыздарбы? 2019 жылы 10 жылдык автоунааларды сырттан ташып келүүгө бажы төлөмдөрү азыркыга салыштырмалуу дээрлик 15 эсеге жогорулайт. Ага чейин тарифтерди көтөрүү 6 этапта жүргүзүлмөкчү. Мунун алгачкы этабы ушул жылдын 1-сентябрына белгиленген. Бирок өкмөт муну белгисиз мөөнөткө жылдырды. Мындан тышкары экономика министрлиги чек аралаш жыл түшүнүгүндагы жаңылап тура турган болду. Азыр бул 11-12 жылды түзүп, ал үчүн 30 центтик эң арзан тарифтер каралган болсо, 2019 жылы бул түшүнүк бир топ жашарып, $2.75 эң арзан бажы төлөмдөрү 5 жылдык автоунааларга каралган. Бул өзгөрүүлөр Кыргыз өкмөтүнүн Бажы Союзга кошулуу чечимине байланыштуу болууда. Ушу тапта Кыргызстандын бажы тарифтери Бажы Союздукуна салыштырмалуу кыйла төмөн жана өкмөт аны болочок союздаштарыныкына теңеши керек. Мисалга азыр 2003 жылы чыккан кыймылдаткыч күчү 1,3 куб метрлик Honda Fit'ти бажыдан өткөрүү 30 центтик ставка менен $390 барабар болсо, ушул жылга белгиленген алгачкы өзгөрүүлөрдөн кийин бажы төлөмү 10 центке кымбаттап $520 чыгат. 2019 жылы болсо, ушул эле мүнөздөмөдөгү чыгарылган жылы 7 жана андан ашык болгон унааларды бажыдан өткөрүү $5,980 туруп, дээрлик машиненин баасына барабар болот. 2019 жылы эң арзан бажы төлөм 5 жылдык унааларга каралган. Ар бир куб сантиметр үчүн $2.75 эсептегенде, көлөмү 1,3 литрлик унаанын бажы баасы $3,575 болот. Ал ортодо Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы сентябрь айынын ичинде бензин дагы 5%га жогорулашы мүмкүн экенин болжоодо. Ал эми солярканын баасы болсо 1-2%га арзандайт деп болжонууда. Дүнөлүк банктын маалыматы боюнча Кыргызстанда бензин өткөн жылга салыштырмалуу 16%га, ал эми солярка 12%га кымбаттаган. Ошол эле маалда Кыргызстан үчүн негизги импортер болгон Орусиянын мунайынын баасы түшүүдө. Сентябрь айынын алгачкы күндөрүндө дүйнөлүк рынокто мунайдын баасы соңку 16 айдагы эң төмөнкү чекке жетти. Үчүнчү күнү Brent үлгүсүндөгү мунайдын баасы $2,5 арзандап, баррель үчүн $100 түздү. Аналитиктер мунун эки себебин көрүүдө. Бир жагынан Кытай жана Европанын экономикасынын кайра жандануу темпи жай жүрүп, суроталап аз болуп жатса, экинчи жагынан куну өскөн доллар мунайдын баасына сок курууда. Соттук териштирүүлөргө карабастан жер үйгени боюнча сынак ушул жылдын ноябрь айында жарыяланышы күтүлүүдө. Өткөн жылкы сынак каалоочулардын болбогондугуна байланыштуу ишке ашкан эмес. Ал эми кендиште түгө ала турган болочок инвестор соттук териштирүүдөгү бардык милдеттерди өзүнө алышы керек болот. Жер үйгени 2010 жылдан бери соттук териштирүүлөрдүн предмети болуп келет. Буга чейин кендиште түгө укуктуу болуп келген Жер үй алтын компаниясынын лицензиясы 2010 жылдын 7 апрель окуяларынан кийин Кыргыз өкмөтү тарабынан жокко чыгарылган. Компаниянын акцияларынын 40%ы Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын колунда болчу. Ал эми калган 60%га ээлик кылган казак инвесторлору жергиликтүү соттордон утулуп калган соң эл аралык арбитражга кайрылган. Алар кеңге салган $200 миллион инвестициясын жана ага кошумча келтирилген чыгымдар менен Кыргыз өкмөтүнөн $400 миллион талап кылууда. Сот угугу 2015 жылдын 19-20 ноябрына белгиленген. Кыргыз өкмөтү эл аралык арбитражда бир гана жер үйгени боюнча жоопкер эмес. Алардын бири мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин аты менен байланышкан Манас банктын эсептери тоңдурулуп, сырткы башкаруу киргизилип, кийинчерээк улутташтырылган эле. Банктын акционерлеринин бири Валерий Белоконь мындай шартта банктын акцияларынын куну түшүп, чыгым тартканын айтып, Париждеги эл аралык арбитражга кайрылган. Ал Кыргыз өкмөтүнө $30 миллион доо артууда. Сот укугу өткөн жылдын соңунда аяктаган. Чечим чыга элек. Максим Бакиевке байланыштырылган дагы бир банк Азия Универсал банктын акционерлеринин бири АКШ жараны Илья Левитис банктын улутташтырылганына байланыштуу Кыргыз өкмөтүнө $7 миллион ашуун доо коюп, бирок кийинчерээк арызын чакыртып алган. Айтмакчы, ал банк акционери катары сотко кайрылганы менен акционерлердин тизмесинде болгон эмес. Ишти караган Тарунтадагы эл аралык арбитраж соттук процессте $400 миң өлчөмүндөгү кыргыз тарап тарткан чыгымдарды калыбына келтирүүгө Левитисти милдеттендирген. Ушундай эле доомат менен банктын миноритардык акционерлери Лондондогу арбитражга кайрылып, бирок кайра эле доо арызын чакыртып алышкан.
сот кыргыз өкмөтүнө келтирилген 242 миң доллар өлчөмүндөгү чыгымды жана юридикалык кызмат үчүн коротулган 39 миң долларды төлөп берүүгө акционерлер Надель менен Итакты милдеттендирген. Кыргызстандын пайдасына карата Наделдин Лондондогу үйүнө арест салынган. Бирок Михаил Надель кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызын кайра жандандырган. Ал улутташтырган Азия Универсал банк үчүн 400 миллион доллар компенсация талап кылууда. Сот 2014-жылдын октябрына чейин мөөнөт берген. Гаагадагы арбитраждык палатада болсо БТА банктын акционерлеринин доо арызы каралууда. Инвесторлор рейдерлик басып алууга байланыштуу кыргыз өкмөтү жеке мүлктү коргой албайт деп доо коюп, 10 миллион доллардан ашуун компенсация талап кылууда. Иш каралууда. Ал эми түрк инвесторлору болсо Кыргызстандын Кумтөрдөгү акциясы жана андан түшкөн дивидендтерге арест салдыруу аракетинде. Азыркы ак кеменин ордунда жайгашкан мурдагы Пинар отелиндеги рейдерлик басып алуу боюнча инвесторлор сотко кайрылып, 2009-жылы кыргыз өкмөтүн 9 миллион долларга утуп алып, аны Кумтөрдөгү акциялар аркылуу өндүрө турган болгон. Бирок ушул жылдын апрель айында Онтарио жогорку соту бул акциялар Кыргызстанга таандык деген чечим чыгарган. Инвесторлор болсо Нью-Йорктун аймактык сотуна апелляция беришкен. Москванын соода өндүрүш палатасынын алдындагы арбитраж кыргыз өкмөтүн казак инвесторлоруна 2 миллион 300 миң доллар компенсация төлөөгө милдеттендирген. Казак инвесторлоруна таандык болуп келген Ысык көлдөгү Аврора Грин пансионаты 2010-жылдан кийин улутташтырылганы соттук доонун негизи болгон. Ошондой эле кыргыз өкмөтү Кутисай 2 алтын кенин иштетүүгө лицензия алган казак инвесторлорунун алдына 118 миллион долларга жоопкер. Өкмөт лицензияны чакыртып алган соң инвестор Москванын соода өндүрүш палатасынын алдындагы арбитражга кайрылган. Ушул эле арбитражда Корея инвесторлорунун доосу каралып, инвестицияларды экспропорция кылган үчүн кыргыз өкмөтү 23 миллион долларлык доого жыгылган. Талаштын предмети Бишкек эркин экономикалык аймагындагы Корея инвесторлоруна узак убакытка ижарага берилген жер тилкеси боюнча келишим СЭС Бишкектин жетекчилиги тарабынан бузулганы болгон. Бул 3 иш боюнча тең кыргыз өкмөтү Москванын соода өндүрүш палатасынын алдындагы арбитраждын чечимин талашып келет. Жалпысынан кыргыз өкмөтү 11 иш боюнча эл аралык сотто жоопкер болууда. Доо арыздардын жалпы суммасы 1 миллиард долларга чукулдайт. Ал эми ушул тапта болсо кыргыз өкмөтү инвесторлордун алдындагы милдеттемеси 143 миллион долларды түзсө, инвесторлордун кыргыз өкмөттөн төлөй турган компенсациясы 680 миң долларга барабар. 1 миллиард доо деген бул өткөн жылы өлкөгө түз кирген инвестициялардын суммасына тете. Ал ортодо Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматтары боюнча өлкөгө түз кирген инвестициялардын көлөмү биринчи жарым жылдыкта өткөн жылдын ушул маалына салыштырмалуу 38%га кыскарган. Адам тамакты өзү көрүп турат, эмне тамак экенинчи. Анан көңүлүнө жараша тамдап алат да. Жарым борщ, анан фрикасе күрүч менен салып берип коюңуз. Элдар Абакиров телөө жана курулуш тармагына каражат салып жаткан ички инвестор. Бирок Кыргызстан анын мекени болгон үчүн гана кармалып турганын айтат. Өзгөчө соңку жылда коррупция көрсөткүчү жогорулап, бюрократиялык бут тосуулар күч алганын айтууда. Кыргызстанды биз өзүбүз реклама кылганда презентацияга жазып койгонбуз. 20 күн 40 күндө курулуш тармагында уруксат алсаң болот курулушка депчи. Бирок презентацияда ошентип айтып атып, анан ушул тармакта иштегенибиз 2 жылдан бери уруксат албай калганыбызды билип, айтканда өзүбүздү алдап атабыз да бир. Мындан улам ал Кыргызстанга түз кирген инвестициялардын көлөмү өсүүдө деген расмий маалыматтарга күмөндүү карайт. Жаңы долбоорлор ачылган жери жок. Көпчүлүгү мурдатан иштеп жаткан долбоорлорду реинвестиция кылуу болсо, дагы бир бөлүгү саясий инвестициялар дейт. Кытай өзүнө жол ачып атат. Орто Азияны көздөй, батышты көздөй биз аркылуу жол ачып атат. Ошон үчүн инвестиция кылып атат. Алар биздин инвестициялык климаты жакшы болгондуктан кылып аткан жок, анычы. Майда чүйдө коррупцияны алар президент деңгээлинде чечкен үчүн коркпойт. Ошол эле нерсени Россия жөнүндө айтсак болот. Бул геосаясий кызыкчылык. Муну мындай инвестиция деп эле айтыш кыйын. Жашообуз бизде качан өзгөрөт? Мисалы, биз неме көрсөк, бияка Starbucks ачылса, жашообуз өзгөрүп баштайт. Народныйдан башка, мисалы, чоңураак бир сет келсе, кайсы сет дейт? Орустардыкын айтсак болот, X5 Retail Group, же болбосо Магнит бизге келсе, ошондо жашоо өзгөрүп башташы мүмкүн. Ошого окшогон чоң компаниялар бияка келип баштагандан кийин биз аны көрүп баштаганбыз. Бул чоң компаниялар киргенден кийин булар түз инвестиция кылат. Инвестиция кылгандан кийин жана биз бирдеме касып алып чыгарып сатып кетейин деген ой жок, көпкө чейин калышат да. Эгер өткөн жылы Кыргызстанга кирген 1 миллиард доллар түз инвестициянын түзүлүшүн карап көрсөк, инвестор өлкөлөрдүн сап башында Кытай жана Канада турат. Канададан кирген 105 миллион доллардан ашуун инвестициялардын дээрлик бардыгы Кумтөр кенине реинвестиция болгон. Ал эми Кытай салган жарым миллиардка чукул инвестициялардын 77%га жакыны геологиялык чалгындоо иштерине жумшалса, 17% кайра иштетүү тармагына салынган. Жалпысынан Кыргызстанда тоо кен тармагы инвесторлорду кызыктырат.
Эксперт Азамат Аттокуров өкмөт инвесторлордун кызыкчылыгын гана карап, качан келет деп күтүп отурбастан өзүнүн инвестициялык стратегиясын иштеп чыгышы керек дейт. Анын айтымында бул үчүн алгач өлкөнүн атаандаштык артыкчылыгын аныктоо керек. Мисалы, жеңил өнөр жайын алсак, биздин кийимдер көбүнесе таможенный союз мамлекеттерине жөнөтүлөт. Ал эми Европейский союзга жөнөткөнгө эмне кылышыбыз керек? Афганистанга, Таджикистанга. Ушул боюнча изилдөөлөр жок. Анан кийин ошолорду таап, анан кийин ошол секторго биздин инвестиция чакырышыбыз керек. Япониянын бизнес өкүлдөрү Кыргызстандын инвестициялык потенциалын иликтеп, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү жана жеңил өнөр жай тармагын инвестициялык жактан кызыктуу деп табышкан. Ал эми чоң проблема болсо бул Кыргызстандын инфраструктуралык абалы. Товарларды ташууда транспорт маселеси татаал жана электр энергиясы жана башка инфраструктуралардык түйүндөргө кошулуу кыйын. Жана албетте коррупция, бюрократиялык тоскоолдуктар. Кыргыз бийликтери өлкөнүн инвестициялык климатын жакшы жагына өзгөртүү аракеттери көрүлүп жатканын такай баса белгилеп келишет. Бирок Дүйнөлүк банктын 2014-жылкы рейтингинде бизнес жүргүзүүнүн бир катар көрсөткүчтөрү боюнча өлкө артка чегинген. Мисалга, компанияны каттоодо Кыргызстандын көрсөткүчү 2 позицияга жакшырса, салык чогултуу боюнча 4 позиция, ал эми жеке мүлктү коргоо боюнча 1 позиция артка чегинген. Ошондой эле электр энергиясына кошулуу, жеке мүлктү каттоо, келишимдерди аткаруу жана курулушка уруксат берүү боюнча Кыргызстандын позициясы өткөн жылга салыштырмалуу солгундаган. Кыргыз өкмөтү болсо өлкө Бажы Союзга кошулгандан кийин инвесторлор үчүн кызыктуу болот деген ишенимде. Анткени Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар 5 миллиондук эмес 170 миллиондук рынокко чыга алат. Ал эми Кыргызстанда болсо өндүрүш чыгымдары кыйла азыраак Бажы Союздун башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу. Себеби бул өлкөдө айлык акы аз жана электр энергиясы арзан. Бирок ошол эле учурда жаңы өндүрүш түгүл күнүмдүк колдонууга жетпей жаткан арзан электр энергиясы инвесторлорго кызыктуу болушу мүмкүнбү? Бул жана башка суроолорду Capital Кыргызстандын премьер-министри Жомарт Оторбаевга жолдоду. Жомарт Кайпов, инвесторлорду бул арзан электр энергиясы эмес, стабилдүү электр энергиясы кызыктырса керек. Дегенде мисалы үчүн азыр эле биздин бизнесмендер, ички бизнесмендер эскертүү ала башташыптыр. Жаңы объекттер курулганда аларга электр энергиясын кошо албайбыз, себеби азыр энергетика тармагы кризисте деп. Туптуура айтып атасыңар, бул инфраструктура, бул деген мамлекеттин жоопкерчилиги. Бул деген жолдор жана энергетика. Ошон үчүн биз болсок көбүрөөк инвестиция ошого кошушубуз керек. Чын айтып атасыңар, көп кабатталуу имараттар курулуп атат. Бишкекке тилекке каршы кээ бирлөр тех условия ала албай алышты. Себеби энергиянын көлөмү жетпей атат. Мына датка кемиңге ишенип атабыз. Бирок генерация көбүрөөк инвестиция кылышыбыз керек. Бул деген биздин аябай чоң приоритет. Жана өзүңөр билгендей азыр Газпром биздин рынокко кирип атат. Ошол жерден да биз чоң программаны азыр иштетип атабыз. Көбүрөөк электроэнергетиканы газга өтөргөнгө, мисалы ошол эле имараттарга электр энергия эмес, а газ киргизсе, анда ошол жылуулукта анан кийин тамак жасаганга да ошол газ пайдаланганга толугу менен мүмкүнчүлүгү болот. Бирок азыркы күндө Газпромдун кепилдиктери дагы мындай так аткарылбай жатпайбы? Жок, алардыкы баягы түштүк аймактарга толугу менен газ берилип атат. Алардын эксперттик топторлор келип жүрөт бизге анализ кылганга. Ошо ишти баштадык. Инвестиция тартуу үчүн эң негизги дагы бир фактор бул албетте жеке мүлктү коргоо болсо керек. Кыргызстандын баш мыйзамы жеке мүлктү коргоого кепилдик берет, бирок иш жүзүндө бир топ иштер болуп кетип атпайбы? Ошол эле улутташтыруу, рейдерлик басып алуу жана башка көрүнүштөр жана мурдагы өкмөт түзгөн келишимдерди кийинки өкмөт сактабай койгон учурлар. Уштап деле эл аралык арбитражда мына Кыргыз өкмөтүнө каршы 11 иск турат. Бул жагдайлардын баары инвестициялык климатка өзүнүн кандайдыр бир негизде добусун келтирген жери жокпу? Негизинен эгер биз жалпы дүйнөлүк акыбалын алсак, бардык жерде эле ар бир мамлекетте соттошуп атат. Баягы жеке ишканалар менен, инвесторлор менен, башкалар менен. Ошол соттордо биз өтө эле коркпошубуз керек. Бул деген эролук цивилизациялуу практика. Ошол эле токен тармагын алсак, бардык жерде ошондой соттор болуп атат. Ошон үчүн коркпошубуз керек. Бул нормалдуу процесс болуп атат. Тилекке каршы мурда көп келишмелер мындай ачык айкын болбой,
коррупциялык жолу менен өткөн. Ошон үчүн бизге наследство деген начарды алдык биз. Ошону менен иштешибиз керек, бирок эч кандай трагедия жок. Ошону менен биз иштеттик, өзүбүздүн баягы сот маселелерди жалпы чечимди кабыл алсак туура эле болот кийинки пландар. Азыр биз жаңы токен, жаңы мыйзамдар кабыл алдык. Ошонун негизинде жаңы инвесторлор келип таза иштегенге толугу менен мүмкүнчүлүктөрдү түздүк. Албетте эми инвесторлордун коюп аткан дооматтарынын баарын эле туура деп айтууга болбосо керек. Сиз өзүңүз айтып өткөндөй коррупциялык элементтердин болгону буга чейин айтылып атат. Бирок ошол эле маалда мына ошол коррупциялык элементтер эгер ошол арбитрардык сотто деле далилденип кала турган болсо, демек ошол коррупциялык элементтерге жол берген үчүн кыргыз өкмөтү дагы жоопкер болуп калат. Ал эми соңку 20 жыл ичинде кыргыз өкмөтүнүн курамы анчейин деле өзгөргөн жок да. Мисалга, сиз өзүңүз деле бир катар убакыттар бою инвестицияга жооптуу болуп келбедиңиз беле? Эми коомчулук өзүнүн оценкасын берет ар бирибизге. Эми биз азыр 4 жылдан бери биз демократиялык системада жашап атабыз, коррупция менен күрөшүп атабыз, инвестициялык климат мындай жакшы багытка өзгөрүлүп атат. Бул деген биз жалаң эле биз эмес, башка инвесторлор да айтып атат. Мисалы ошол эле Дүйнөлүк банктын мурунку жетекчиси Кремер мырза түз эле айтты, 4 жыл ичинде аябай чоң прогресс болду Кыргызстан бардык жартыларында. Чоң рахмат маегиңизге. Премьер-министр Жомарт Оторбаевдин интервьюсунун толук версиясын 3W-Checkit Capital Checkit KG сайтынан окусаңыз болот. Жети жолу окуп, бир жолу кол кой. Муну банктан кредит алам деген кардарлар эсине түйүп алышы керек дейт банк адистери. Эгер сиз банктан карыз алам десеңиз, келишимди алдын ала дыкат окуп чыкпасаңыз, анда кол коюлуп, акчаны колуңузга алып, анан аны кийин төлөөгө келгенде көп сюрприздерге туш келип калышыңыз ыктымал. Алар кандай сюрприздер болушу мүмкүн? Айрым банктарда расмий көрсөтүлгөн үстөк пайыздан тышкары жашыруун топтомдор бар. Аны сиз келишимге кол койгондон кийин гана билип калышыңыз мүмкүн. Бул кошумча комиссиялар, кредит берген үчүн, банктагы эсепти тейлөө үчүн, айлык төлөмдөр үчүн жана башка. Бирок буларды банк адистери консультация маалында айтпай коюшу мүмкүн. Андыктан үстөк пайыздан башка дагы кандай төлөмдөр бар экенин тактап алыңыз. Дополнительно в последнее время кредитному договору Акыркы мезгилде кредиттик келишимге дагы бир кошумча документ катталат. Анда банк көрсөткөн бардык кызматтардын тарифтери жазылат. Карызды мөөнөтүнөн кечиктирсеңиз канча айып төлөйсүз, банк өз тейлөөсү үчүн канча акча алат жана башка бардык тарифтер жазылат. Также могут там описываться именно стоимости услуг за оформление кредитов. Кээде мындай жашыруун комиссиялардан улам кредитке кошуп төлөөчү сумма айтылгандан алдаганча көп болуп калат. Бирок адатта эффективдүү үстөк пайыз расмий пайыздан төмөн болот деп банк адистери жоопко отушат. Эффективдүү үстөк пайыз бул алган кредиттин нак баасы. Уну өз алдынча эсептөө оңой эмес. Бирок интернеттен кредиттик калькулятор таап алып, ошонун жардамы менен эсептесеңиз болот. Муну азыр төмөнкү 2 мисалда санап көрсөтөбүз. Айталы, сиз 100 000 сом өлчөмүндө күрөөсүз кредит ала турган болдуңуз. Банктар орточо 26% үстөк менен беришет. Мындай шартта бир айлык төлөм орточо 9553 сом болот. Кредиттин мөөнөтү бүткөндө сиз банкка баш аягы 114 636 сом төлөп бересиз. Бул үстөк пайыздан башка төлөмдөрдү кошпогондо. Ошондо кредиттин үстүнө кошуп төлөй турган суммаңыз 14 636 сом болот. Буга кредиттик кызмат үчүн алынган комиссияны кошобуз. Ал 1,5 миң сомдун тегерегинде. Ошону менен кредиттин суммасы жана үстөк пайыздар болуп, банкка 15 136 сом төгүп бересиз. Жана эффективдүү үстөк пайыз 15%дын тегерегинде болот. Башка мисал, жылдык үстөгү 26% менен 250 000 сомду 5 жылга эсептейбиз. Бир айлык төлөм орточо 7485 сом болот. 5 жылдын соңу менен болсо банкка баш аягы 449 107 сом төгүп бересиз. Башкача айтканда, үстөк пайыз үчүн эле 199 107 сом төлөйсүз. Ошону менен 5 жыл ичиндеги үстөк төлөмдөрдү кошо эсептегенде эффективдүү үстөк пайыз дээрлик 80%ды түзөт. Бул башка комиссиялык топтомдорду кошпогондо. Дагы бир көңүл буруучу жагдай бул айып санкциялары.
Сиз кредитти убагында төлөй албай калганыңыз үчүн эле эмес, карызыңызды мөөнөтүнөн мурда жабам десеңиз дагы айып төлөп каласыз. Каждого банка, который работает на рынке, Карызды алдын ала жабуу боюнча ар бир банктын өзүнүн шарттары бар. Кээ бир банктар кредитти мөөнөтүнөн мурда төгүүгө деги эле уруксат бербейт. Албетте, каалаган убакта келип карызды жапсаңыз болот. Бирок анда айып пул төлөп каласыз. Айып пул болсо келишимде жазылган кредитти колдонуу мөөнөтү ичиндеги үстөк пайыздардын жалпы суммасына барабар болот. Всей сумме процентов за весь период пользования кредитом. Мындай катаал шарттар баардык эле банктарда боло бербейт. Айрым банктар бул жагынан кардардын каалоосун дагы эске алып, карызды мөөнөтүнөн мурда жабууга уруксат берет. Бирок сиздин кайсыл банкка кайрылганыңызды ким билет? Андыктан келишимге кол коердон мурда баардык суроолорду берип тактап алыңыз. Бул аптанын экономикалык обзору болду. Ушул жана башка экономика кабарларын 3W Checkit Capital Checkit KG сайтынан окусаңыз болот. Ишиңизге ийгилик.